Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов бүгүн 7 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүндө Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана башкалар менен биргеликте алар 1916 жылдагы трагедиялуу окуялардын курмандыктарына арналган эстелик мемориалына, саясий репрессиянын курмандыктарына арналган эстелик мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Алардын элесине багышталып Куран окулду. Алхамдулиллахи раббил аламин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдинас сиратал мустақим. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Бардык асман жерден боло турган жамандыктардан, кырсык, бале, афат, согуштардан, бардык жамандыктардан өзүң Кыргызстаныбызды аман асырагын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар би рахматика я архамар рахимин.